Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Benim leylektik, sülüktülük, bir tuğandarım. Kandaysızlar, amansızlar mı? Biz Kudağa şükürümden bir suyun içmeden kavarlap oturabız adır emi. Tolkunbek ükam geldi. Bizde oşal leylek sülüktülün imamların başını biriktirip oşal kanca bir 5-6 yıl olup ketti. 5-6 yıldan beri oşuntip ay sayın özüden jinimiz var, Kur'an hatımımız var. İmam Ali Qarı rahmatullah ötüp ketti, baş bolup, şu hatımda başlağımız cumasında bir yol hatım bolup atat, adırımına 60. hatımga keldik da maşallah. Anan oşağı biz keçe 12. oktyabr günü leylek sülüktünün moldaları oturduk sen keçe kelalbey kaldık maşallah. Sinçe. Allah Taala keçe ve Tolkunbek ükavizge Xuday Taala muğul berdi elhamdülillah. Uğuldu bolup keçe kelalbedi. Bolcu sen yok şunday bir жаңылтар bolup ketdi da. Kanal açabız dep süйлöşkөнбүз. Anan keçeli bir Aydarbek'ten Allah razı olsun. Bu bizim motorumuz. Tünde keç saat 11'de sana jönettim go. Kanal açtık. Keçeyi sabrayla kirgizip. Birinci patpisik men bolmoqçu. Birinci. Anan oşente anan başlaganda ele şol maksat şol boldu. Jana başında sen özüň turdun da bayağı leylek sülüktün moldolarının. Anan oşoga sen menen başlap tur iki özüm mындай interview katары emes mындай. Erkin katары bir süйлöşüp iki öz bir başlap bersekmi деген niyet boldu da. Anan hemen men köpçülük tanıp kalsa gerek leylek sülüktü. Men Nimatullah Rızkulov. Men sülüktü şaharından bolam. Qoşbulaq. Murda Vasmoy dep koşudu. Vasmoy boyla Qoşbulaqtan bolam. 1975 yılғы olamın. Anan leylekte koyunca bayağı içkilikler var. Kesek içkilik. Men oşal bökse urusundan bolam. Negizi oşal tüpkülüğüz Golbo'dan bolgan eken. Golbo'da sırga taşta bir rahmatlı enem köy eşitip barat edi. Oşal içkibaş toğu. İçkibaş toğu. Anan sen daha bir özüңdü bir tanıştırıp kişine bir malumat berip emetim şu başlayalım şu kanalды улантайык. Құдай бұйырса. Ассаламу алейкум. Урматтуу туугандар. Менин атым Толкунбек. Фамилиям Жуманов. 1986 жылы азыр 65 айлы болуп калды. Жаңа айлы. Патхос. Голбо. Голбо. Өзгөрдү. Голбонун аты азыр 65 болуп калды да. Bir жылдай болду. Ошол айылдан болом. Патхоздук 65 эмес белем мурда. Патхоздук Айкөл болчу. Айкөл, а? Жаңылык афыл да. Ошол биздики Айкөл 9 айлы өкмөткө карайт. 65 айлы мурда Голбо айылы Исмана Разаков шаарына, шаар башкармалыгына карайт. Ошол жакта төрөлүп, ошол жакта окуп, мектеп бүтүрүп, анан бул жака келип 20 жылдан бери ушул шаарда жүрөбүз. Эми жана айтып өттүңүз, бул кандайча пайда болду, эмне болду деп анан биз дагы ушул университетти бүтүп Бишкек шаарында Борборлук мечитте, Гоголь Москва көчөсүндөгү Борборлук мечитте ушул казятта иштеп жүрдүк да. 2015 жылдан баштап иштей баштадым. Ошол убакытта муфтияттагы кошуна болчу, Ислам университеттагы коңшу болчу, сиздер да жаныңыздаrsыздар. Жанаша. Муфтият Ислам университети анан казият. Казият үчөө жанаша болчу. Мечит бардык анан намазга келгенде эмеде улам таанышып мен негизи көп таанычу эмесмин. Улам таанышып атып 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдай убакыт өттү. Анан ошол 2017 жыл болуш керек. Ошол Бакыт агай Ниязов, Шамшидин агай Маматкулов, ошолор менен отуруп Көкташтан, Султан ажы биздин Момунов, ошолор бир отуруп ушул бир Leylekten kelген мындай диний кызматта жүргөн, имам болгон, сабак берген, кыскасы диний кызматта жүргөн адамдар көп экен. Мурдатан эле ушул көп келип кызмат кылган экен. Мына Бишкекте, Чүйдө көп экен. Бирок ошолор мындай бир чогулуп бир иш кылбайт экенбиз деп ошондой сөз жүргөн да. 2017 жылдан бери ошону жолсак жакшы болот. Балким ага чейин дагы башка жактарда жүргөн сөз болгондур, бирок мен ошо 2017 жыл уктум да. Ошону бир чогулсак жакшы болот эле. Султан Палбанда айтып калчу менче. Ага чейин деле айтып жүрчү экен. Султан Палбандан чыкканда бул идея негизи. Алла разы болсун, Султан ата ошондой идеялар көп чыгаттаган аракетчил го. Ошентип эме кылсак, бириксек деп баягы кандай десем, азыр жогорку муун деп койсок болобу, улуу муун да. Ошолордо баягындай тууганчыл деген бир сезим бар го. Азыр жаштар эми кичине бир аз алсыздап кетти, бирок ошолор мындай бир тууган дегенде өтө мындай
катташканга жакшы го бири-бирине. Анан ошол жактан келгендер дагы, Лейлектен ушунча келгендер бир чогуу бир иш кылсак, чогуу бир жок дегенде чай ичсек деп эле ушинтип сөз болуп анан ушуну кандай кылсак экен деп ойлонуп, менде дагы ой пайда болуп, не кылсак экен деп жүрүп, улам мынтип бир сабак кылып коелук, чогулуп бир сабак кылайык. Бир китептен, мисалы үчүн биздин Лейлекте баягыдай го муктасарды жатка билгендер көп го. Мурдатан эле ушул баягыдай кайталай берип муктасарды өтө жакшы билгендер көп да. Биз дагы ушул бияктагылар дагы ошол муктасарды унутуп калбай, балким чогулуп алып туруп, биз ойлогонбуз бир 15-20 мындай биз ошол жердеги адамдар эле деп ойлогонбуз да. Ошондой кылайык деп. Москва Гоголь көчөсүдөгүлөр. Ошол жердегилер баштасак, анан дагы чакырабыз, кошуп алабыз, мындай кылабыз деп жүрүп, эртең болот, бүрүс күн болот деп убакыттар өтө берди. Анан ошол пандемиядан кийинки убакытта ошо биздин бир досубуз бар. Кылычбек деп досубуз бар. Ошол менен отуруп анан бир Лейлектиктер ушундай бир чогулуп атабыз. Ошого бир чогуу жардамдашып, көмөктөшүп туруп бир баштабайлыбы десек, анда баягы мисалды айттым да. Мисалы үчүн биздин максатыбыз бир от жагыш керек болсо, бардыгы эле отун көтөрүп келсе дагы болбойт, бардыгы эле келип спичка күкүрт көтөрүп келсе дагы болбойт. Бирөө күкүрт көтөрөт, бирөө отун, бирөө май, дагы бир нерсе кылып атып, бир от жагылат. Ошону биз дагы колдон келгенди кылып туруп башта бербейли, бисмилла деп айттым эле. Мен не кыла алам деди. Анан ошол жерде мен не кыла алам, сен не кыласың. Анан мен карасам көпчүлүгү баягы мен казятта иштеген үчүн бул Бишкекте айланасында жүргөндөрдүн бардык номерлери, тааныштар бар экен. Анан Шамшидин агайга, Маматкул Шамшидин агайга айтып туруп, ушундай бир тизме кылайык деп туруп, анан экөөбүз отуруп тизме кылдык. Ошондо бир 50 чакты эле. Бул дагы казятта өдө Шамшид. Жок, эмеде. Университетте болчу. Жолугуп туруп эле бир тизме кылайык дагы. Көрөйүкчү десек бир 50дөй киши болду. Анда ошол бир 50 киши эмес, бир 70-80 кишиге бир тамакты уюштуруп бер деп кылыч чакырып койду, айттык. Ошо тамак сенен болсун, Ибрахим алейхиссалам баягы бир эме айтардан мурда дасторконго тамак берип анан айтчу экен го. Сунуш айткан да. Биз дагы бир чакырып туруп анан бир тамак берейик дагы. Балким ошол жерде бир идея пайда болуп кетип, баягындай мындан ары бир карым катнаш башталып кетет деген ойдо дасторкон жасадык дагы биздин Бишкектеги мечитке. Ошол тизмени түзүп туруп бардыгын чакырып жөнөттүк да. Ошондо барганбыз да. Бишкекчи бул 2021 жыл болчу. 2021 жылы башталып кетти да. Биринчи эмени баштадык дагы. Бисмилла деп туруп эле сунуш айттык, ушундай биз топтодук, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Негизги максатыбыз ушул бир ынтымак, биримдик, мисалы үчүн жакшылыкта, жамандыкта бири-бириз менен катташып, бири-бирибизге мындай көргөндө көзүбүзгө мээри өтүп, жаңы келгендер, мисалы мен көптөр тааныбайм, же чоңдор жаштар тааныбайт, бири-бири менен мындай бир взаимосвязь деп коет го, бири-бирин көпүрө болуп, бир ортодо. Ушундай ушуну уланта берсек кандай болот, ушундай жакшы болот десек, ошол жерде Абдыман апкарлар, Моллобек Али моллалар бардыгы колдоо берди да. Рахман Али кары тириген. Али кары бар эле. Тириген Али кары бар эле. Ошолор колдоо берди да. Давай жакшы болот. Мындан кийин ушуну уюштургула деп туруп, ошол жерден эле бөлүштүрүп, кийинкисини бир жылда 2 жолу кылабызбы, же бир жылда 4 жолу кылабызбы деп туруп, анан квартал болуп туруп, ошондон башталып кетти да. Эми бул жерде биздин оюбуз ошол мындай бир сырттан караганда өзүнчө молдолор болуп бөлүнүп эме болуп атпайбы? Бул бөлүнүштөн максат баягы жакшы жакка бөлүнүш да, бири-бири менен таанышыш, ынтымакташыш, карым-катнаш болуш, баягындай жакшы жаман күндөрдө бири-бириге мындай көмөк көрсөтүп, бири-бириге жөлөк таяк болуп мындай сөзсүз түрдө, мисалы үчүн биздин башыбызга бир нерсе келсе, жакшылык болобу, же кандай болгондо чоң дамлалар келип турганы мындай бизче айтканда дам болот да, мындай дам күч болот да. Ха деп турганы баягы ха деген төөгө мадат деп. Бадыдан мисалы карасаң, ошол мурдагы аксакалдардын сөздөрү жүргөндө, ошо сөздөр ада бизде жок да. Мисалы, ада мадат деген түшүнбөйт да. Мадат деген жардам деген. Биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз бүт эле ошол Лейлектин өзүнүн сөзү да. Ошентип башталып, уланып кетти. Кудайга шүгүр, анан эле идеялар пайда болуп баштады. Баягы Куран каты мисалы үчүн биринчи группаны түзгөндө мен WhatsApp группа түзүп туруп, ошол жака коштум, 53 киши болчу. Анан кийин улам кош, муну кош деп ар ким эмелеринде жөнөтүп атты. 70-80.
Азыр мындайча айтканда тизмени караса 100дөн ашып кетти да. Бул ошол жалаң диний кызмат аркалагандар гана. Бул баягы биз баягы анкета жөнөттүм го. Баягы Google опростон эле, опросниктеринде жөнөтүп туруп, расмий түрдө иштеген. Мисалы үчүн бир жерде же имам, же устаз, же бир диний кызматта муфтияттын структурасы, казыяттын структурасында кыскасы иштеген бирөөлөр гана да. Кишилер. Так мисалы мен баламды кошоюн десем, мисалы Куран жатаган кары, мисалы балам бар, аны кошоюн десем, ол эч бир эме. Болбосо андайлар көп. Андайлар андай кылсак өтө эле көп болуп кетет го дейм. Өтө эле көп болуп кетет. Ошон үчүн расмий эмелер эле 100дөн ашып кетти. 120дан ашыгыраак бар группа эмеде, тизмеде. Ошолор сиз айткан сыяктуу баягы идея сизден чыгып хатым кылбайлыбы деп баягы 30-30дан бөлүнүп 2 кылбайлыбы деп мына жакшы иштер башталып кетпедиби? Хатымды бир жумада бир эле окуп коет, бирок бир хатым бүткөндөй баягы шериктеш болуп туруп 30 киши бир хатым бүтүрөт. Эми Аллах Таала баягы сен бир эле хатым окупсуң деген эме мынчасы болуп дебейт, ихласка карап туруп бир хатымды бүтүрдүк деп туруп баары дуа кылып атабыз. Бул мындай айтканда жакшылык кетип атат да. Мына өткөндө идеялар пайда болуп баягы өз ара бир дагы бир фонд түзсөк, өз ара бир мындай бир материалдык жактан да кичине жардам кылып турсак деген эмеде баягы сиздин даяр фондуңуз бар. Аны азыр иштеткенге эми кичине убакыт болбой атат, бирок ал дагы биздин программабызда бар да. Кудай буйруса бир фонд катары дагы бир материалдык жактан колдоп эме кылыш. Иншалла. Бабалар мурасы деп мен фонд ачкан элем да, ошол мешитке имам болуп келгенде. Анан мен такыр эле колум бошобой калды. Анан кийин ошо фондду мисалы азыр Толкунбектин атына өткөрүп бердим. Аты дагы жакшы да, мисалы бабалар мурасы, мисалы бабалардан келген. Ошол баягы биздин негизги максатыбызга туура келет да. Анан эми кандай десем баягы жамаатта барака бар дейт го. Жамаатта барака бар дейт. Анан дайым эле чогулуштарда дагы айтылат го. Биздин бир жерде чогулганыбызда квартал сайын чогулуштар болуп атат, жыйылып отуруп бир максат жок мындайчы. Конкретно бирөөнүн бир нерсе кылып берели деген бир максат жок. Жөн гана туугандашуу. Жакындашуу, отуруп, өткөн кеткенди сүйлөшүп, мындай дидарлашуу да, дартташуу деп коет го бизде. Дартташуу. Не болуп атат, кандай пландар дегенде бири-бири менен сүйлөшүп, анан ошол жерде идеялар пайда болуп туруп эле. Кечегиде мисалы үчүн эме мына YouTube канал ачайык деген идея. Мындай жамаат менен болгон үчүн баракалуу болуп, мындай бир тез жүрүп, Кудай буйруса бул каналга дагы каттаучулар эмелер болсо. Башында эмнеге мындай кебейсиң керек, катталбайсың деп дыкат болуп ам жүрдүк да, баягы жерде, Кудай кааласа аракет кыла берсек, биздин максатыбыз ошол бир аз болсо дагы кийинкилерге мисалы арабыздан кээ-биркилер кетип калды, ошол али кары мисалы үчүн бул дүйнөдөн өтүп кетти. Азыр карасак ошол али карынын бир мындай бир профессионалдык түрдө жамандай бир студияда отуруп окуган бир Куранын таба албайбыз да, туурабы? Эч жакта жок. Мисалы үчүн Кыргызстандагы, жалпы Кыргызстандагы белгилүү эле карлардын бирөө. Эгерде биз ошол убакта, эгер мүмкүнчүлүк болгондо жаздырып койгонубузда азыр эстеп, али карынын үнү мындай эле деп жүрөт элек да, туурабы? Азыр эми ошого жетишпей калат. Азыр дагы кеч эмес, арабызда башка карлар бар, Шамсидин кары, мисалы үчүн Абдыманап карлар. Ошолордун сөздөрүн угуп, анан карлардан башка эме эски молдолор бар, мисалы үчүн Сайыздын убагында илим алган молдолор. Ошолорду дагы жаздырып, андай кылып архив кылып туруп кое берсе, кийинкиге бир өзүнчө эле бир тарых да. Ошон үчүн Алла разы болсун. Кудай кааласа дагы бир идеялар болуп, мындан дагы жакшы бир өнүгүүгө себеп болот деп ойлойм. Бая дагы айткан сыяктуу молдолор эле ушул ишти кылыш керек деген эме жок да, маселе жок да. Мисалы Лейлекте биздин Сүлүктүдө баягындай белдүү досторубуз бар, бизнесмен, колунда бар кишилер бар, же сооп издеген жөнөкөй адамдар бар. Ошолор келип туруп баягы отту жагыш үчүн бирөө отун алып келгендей, күкүрттү мисалы үчүн молдо жакты десек, бирөө отун алып келиш керек, бирөө эме алып келиш керек, шамдарды алып келиш керек, дагы бирөө селерка алып келиш керек. Анан кийин ошолорду куюп туруп, анан отту жагыкканда максатыбыз отту жагып кичине тамак пишириш же бир жылыныш же бир от жагыш да, кыскасы ошондой деп элестетсек, биздин максат дагы ушул ынтымакты, биримдикти, келечектеги муунга жакшы бир эме деп аракет кылып атабыз.
сиздер баш болуп, биз да колдон келген аракетти кылып баштадык. Кудай буйрса, ошол өзүнүн досторубуз, туугандарыбыздын баягындай жардамы менен ар ким колунан келгенин кылып атып, чоң ийгиликке жетебиз деп ойлойм. Кудай кааласа. Кече ошо 12 октябрь 2025 жыл. Кече ошол лелектер жолукканда мага ошо идея келди, канал ачпайлыбы депчи. Бардыгы колдоду, Кудайга шүкүр, мына азыр баштадык, мына биринчи эфирге мына сен келип отурасың. Кудайга кааласа ошол аксакалдарды чакырып, бир архивге киргизип коюш негизи максат да биздечи. Кудай кааласа. Анан анча-мынча кемчиликтер болсо дагы элдерге айтып, ошол толукташыбыз керек. Эми колдон келишинче мына ушу студияны мисалы мен баягы ыхласмандарым деп коет го, мухлис. Ыхласмандарым Алла разы болсун, ошол шакирттер бар экен, бардык ошоларды полностью студияны жасап берди. Студияны жасап берди. Бул жерде ошол Куран записыла турган эмебиз бар. Звукозапись. Ал жерде Кудай буйрса ошол өзүнүн ошол лейлектен чыккан, сүлүкүнөн чыккан карлардан ошол планга киргизип туруп, ошолорду толук киргизип койсок жакшы болот да. Себеби арман кылып отурабыз. Али кардын мисалы үйүнү жок, мисалы жакшы болгон эмес. Ал мисалы Абдуманап кардан сурансак болот. Да мисалы Шамсуддин кардан сурансак болот. Мисалы Хусейн үкөбүз бар мисалы мына Айкөлдөн. Хусейнди сурансак болот, Кудай кааласа, ошолор бүт жакшы кылып киргизиш керек. Анан эгер мүмкүн болсо ошол эфирден пайдаланып бир айтып койсок болот. Бизде ошол камерабыз бар да бизде. Да бир камера болсо жакшы болот эди да. Баягы эки камеранын эмеси окшош болсо, баягы монтажга жеңил болот экен да. Мисалы биз азыр эки камера эки башка болуп калып атат эми. Аны түшүнгөндөр байкаса керек, түшүнбөгөндөр байкабайт деле. Анан ошого мүмкүнчүлүк болсо bir kamera sen de bir karab görür, Kuda kalasa. Ben de karab göreyim. Şey bir iki kamera okşaş bolsa, iki жерге koyup tartkanга jakşı da, Kuda kalasa. Sizin bayağı boyunca dağı koşumça 10 oktyabr günü bir dostuz eме kıldı ele. Şu Leylektik Aksu'dan dostuz toy kılıp şunda bir formatındağı dua alış maksatında ellerdi süйлөтүп мындай эле баягындай музыка бии жок, дуа менен, калоолор менен кылды да. Аны ошол жерге биздин досубуз бар, Нокаттык. Телескоп деген каналды иштетет. Мансурбек Канназар. Мансурбек Канназар деп ошол дагы барып калган экен. Анан ошол сөз берилип калып анан жалаң лейлектиктер отурат да. Бир суроо берди да. Молла Жайнак деди. Молла Жайнак мен азыр мен дагы чындап ошол жерде уктум да. Ошо кольцодон азыр кольцо барбы? Ошол жактан Молла Жайнак деди, мен азыр атын бир аз адаштырышым мүмкүн. Ошону Leylектен ким тааныйт десе, ошончо залдан бир киши таанып чыкпады да. Мен ошол жерде таң калдым. Биздин ушул баягындай өтө мээнети сиңген адамдарды тааныбайт экенбиз да. Анан ким экен деп сураса көрсө, баягы Leylек районунун картасы чийилип аткандачы. Азыркы такташтырууда дагы ошол кишинин эмеси пайдаланылыптыр да. Границаны такташтыргандачы. Ошол өзү илимдүү, билимдүү молдадан болгон экен. Ошого окшоп мындай бир убагыда мээнетти кылып эметкен, бирок таанылбай калып кеткен да. Ошондо бир азыр биздин арабызда дагы көп мээнет кылган адамдар бар да. Жалпы эле Кыргызстанга салымдарын кошкон дамлаларыбыз бар, карларыбыз бар. Ошолорду азыр бир чыгарып, бир мындай бир ошолор менен сүйлөшүп архив кылып койбосок, унутулуп эле калып кетет да. Ошондо бир ой пайда болду эле, ушундай бир архив кылсак же китеп кылсакпы десе, эртеси күнү эле 12 күнү эле сиз айтасыз каналды. Бул мындай живой архив да уже. Эмеге интернетте тура берет. Алла разы болсун. Ana mına kalisa dese men ошол мен да тарка кызгам да, мисалы сүлүктү. Неге сүлүктү болуп аталып калган? Ошол жерде сүлүктүү суу деген сөз да, сүлүк көп болгон экен. Мисалы бизде Кош булак. Мисалы баягы сүлүктүгө Кош булакка басмага чыкканда оң жакта булак бар, билесиңер, Кош булак, эки булак. Ошол жерлерден сыйырлар сууду ичип, оозуга жабышып калып, тилиге ошонтип эле кыйналып берген да. Ошо Кош булак деп ошонун атынан коюлган. Сүлүк көп болгондуктан сүлүктүү суу деп аттыр, анан кийин сүлүктүү болуп калган. Сүлүктүү суу. Leylek, ilek деген куштун атынан коюлган. Мисалы бизде дагы эле столбалардын үстүндө баягы уяларын салып, анан калиса деген, мисалы кальцо деп коет бизде. Ошону дагы ошо бизде эме Чалды алдынан бир агай айтты эле. Ким деген Аваз агай. Ошол айтты эле. 1946 Пионерская газета дегенде ошо маалыматты окуган эле Мүкө деп мага айтты деди да. Ошол жерде мурда сүлүктүнөн көмүлөрдү алып келип ошол жерге коюп туруп анан дашап кеткен го. Ошол жерде Иса деген каралчы бар экен, башы кал болгон экен да.
Kalisa деген баягы жерде Калисаға барып келейін, Калиса айтты, Калиса. Калиса ошонун келип чыккан деп ошону айтты деді да баягы авазага айтчы. Biz кальцо дегенimiz ал Орустардыкы болушу мүмкүн да баягы жерде кальцой бар. Бирок негизи ошо 1946-жылғы Пионерская газетада ошо маалыматты мен окугам деп рахматуллах ошол авазага чалдып алдым. Ошол айтканын мен уккам да. Ол Калиса экен өзүчү. Калиса. Ушундай жаңылыктарда эми Кудай кааласа ошо туугандар биздин адамдын биринчи сабагыбыз мындай жөн эле эркин баарлашуу болду да Кудай кааласа. Эми ушуга сиздер дагы жардам бериңиздер, кат алыңыздар, анан ошону мисалы поделицаны басыңыздар. Кудай кааласа анан ошо кимде ошо атасы же чоң атасы молдо болгон болсо баягы унутта калып кетпеш керек да бул жердечи. Баягы живой архив болду мисалы ошол жерде киргизип коюш керек. Мисалы ошонун бир молдо өтүп кеткен сонун баласы бар мисалы атасы бүт айткан да мисалы. Атасы айтып, оны айтып, мындай деп бүт тарыхын айткан. Шуларды бүт бардын материалды жыйнап туруп, Кудай мыйса ошону берсеңиздер, анан бул жерге мен Айдарбектин номерин жазып коебуз буюрса. Ошол жерге WhatsApp'тан кайрылып туруп маалыматтарды берсеңиздер, иншаллах мүмкүн болушунча биз ошону эфирге келип берсеңиздер, студиядан тартсак болот. Жоксо баягы картайып калган абаларыбыз болсо, мисалы үйгө барып тартсак дагы болот да. Мисалы жанакы Абдурахман агай Калыков. Ошону мен жана күнү отурсам, эмеден Бегалбай өзү ham айтат го дейм. Ол жанакы 90 канча жылдар медресе ачылганда Сүлүктө ошондо окуган экен билекай. Илим алган экен да. Мисалы Ажыбай деп коебуз го. Азыр мисалы 87 жашы. Илим алган экен. Мисалы көп адамдар илим алган экен. Кыскасы эмне? Ошол дин жаатында ким иш кылып аткан болсо, ошолордун бардыгын бирин калтырбай, бир архив кылып ушул жерге студияга чакырып, сүйлөп киргизсекпи деген максатта. Анан негизи ошол кечеде сүйлөшкөндөн кийин ошол идея да ошол болду да. Биринчи экөөбүз баштап берсекпи деп. Студияны ачкан адам катары Сүлүктүдөн мен, Лейлектен мисалы баягы идеяны көтөрүп, бардыгыбыз башыбызды бириктирип группа түзгөн сен деп тур. Анан идея да ошондон келип чыкты да. Кудай кааласа. Ошол анан дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бул жерде бир өзүнүн ой пикирлерин айтып койсом болот. Кудай мырза кийин бир эфирге өзүнчө келесиң. Өзүңдүн өмүр баяныңды, илимди каяктан аласың, баарын өзүнчө айтып бересиң. Бирок бул как бы бет ачар катары болду. Сен өзүң бир ой толгоолоруң болсо. Эми биздин максат ушул баягы башта айтып өткөндө бир ушул ынтымакташуу, биригүү, ушул бир анан кийин улам азыр квартал сайын бир чогулуп, отуруп, сүйлөшүп, чай ичип, идеяларыбызды айтып, бөлүшүп, анан кайра таркап кетти болсо, балким келечекте дагы жакшы мындан дагы биз мындай айтканда баягы балким биз баягы чыныгы суу ага турган суунун арыгын салып аткандырбыз да, мындай биз өзүбүзчө эми ойлошубуз мүмкүн кичине өтө чоң иш кылдык депчи, бирок жөн эле арык ачып аткан болушубуз мүмкүн да. Бизден кийинки келген муундар, мисалы кийинки жаштар, кийинки эмелер чыныгы бир эмени алып келеттир да. Эгер биз арыкты азыр арык тазалап шарт түзүп койбосок, алар башка жактарга эле сиңип, башка жактарга агып, суу башка жака агып кетиши мүмкүн деп. Башка жака агып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн максатыбыз баягы ошол хужрави тартип деп койдук го баягы. Бизде Союздун убагында үйлөрдө жашынып, илим алып, баягы азыр эми саналуу эле адамдар калды ичинен. Мисалы өтүп кеткен мисалы үчүн Моло Кудайкулова, Моло Зуркайнар дамла, булар бардыгы булар Моло Малик дамла. Булардан дагы алсак болот эле, бирок мындай кеч калдык да көп нерседенчи. Мындай эгерде биз унчукпай отура берсек, дагы көп нерседен кеч калып кала беребиз да. Дагы ошол ойдон унутулуп, ушундай чыккан экен деп элдин оозунда деле айтылып, бул баягы Чубак ажынын бир алган интервьюлары бар да, барып дамаларда. Мен чогуу барганбыз да, Чубак ажы менин группалашмын да. Ошолорду көрсөң мындай бир кайра көргөндөй болосуң да, баягы сүйлөп эметип отурат го. Эми биз дагы ошону бир баягы арык ачып, өткөндөрүбүздү башыбызга коюп, мына биздин дамлалар, биз ушунун артынан кетишибиз керек дегенде бир багытыбызды аныктап алсак дагы, ошолор азыр биздин мамлекетте дагы саясат ушул өзүбүздүн мындай бир мурдатан ата бабаларыбыз карманып келип аткан айтканда салт болуп калган. Аяк байка сиңип кетпестен ушул түз багытта ушулардын артынан ээрчигиле деген эме мыйзам чыгып ошондой саясат болуп атпайбы? Ошол бул биз дагы ошону колдоп, ошого кандайча айтканда ошого баш ийип, кийинки муунду туура багытка ошол өзүбүздүн дамлаларыбызды алдыга коюп туруп, биз ортомчу болуп берсек деген ой.
ошолой Кудай кааласа колдон келген аракетти кылабыз. Мындан кийин дагы ошол бир фонтубузду иштеткенге аракет кылабыз. Мындан кийин дагы каналды мындан дагы өнүктүргөнгө, аппараттарды коюп дагы бир жогорку деңгээлге чыгарганга сөз аракет жасайбыз. Иншалла ошол фондубуз бир иштеп берсе, фондундан бир бет ачарга бир чакырасың Кудай кааласа. Кудай кааласа каналы иштеп баштады, акырындык менен кете берсе, фондубузду азыр эми сен эми документация түшүнөсүң же жайгап койсоң керек баардыгын. Кудай кааласа фонду дагы мощно ошол фондтон мисалы бир вакыф болуп калат. Мисалы фондтон вакыф ачып, мисалы элек молдолордун атынан мисалы китептерди чыгарып, иншалла бир максат кое берейик Кудай кааласа. Бул эми тарых болду да толкун үкем, экөөбүз Кудай кааласа. Келечекте бир чоң бир ийгиликтерге бир жол баштап атабыз иншалла Кудайым буйрса. Ошол бабалар мурасы деген бир биздики азыр фонд болду. Келечекте бир вакыф болуп калса гана. Өт бар ошол молдолордун балдары, неберелери, чеберелери ошол атаматынан вакыфка деп туруп мисалы которсо, мисалы может бир торпогун береби, бир башкасын береби, ошентип жетим жесирлерди каржылаган өзүнчө бир чоң бир вакыф болсо деген бир үмүт да иншалла. Арабтарда айтат го ахламул амс хакайкул яум. Кечеге түштөр бүгүнкү акыйкат. Бүгүнкү түштөр эртеңки акыйкат дейт. Иншалла ушундай бир кыялданып кое берели. Максатыбыз ошол электик молдолор эмелер эмес, негизги фонддо максат баягы кенен да. Ким болсо, мисалы үчүн элек сүлүктүү болобу, балким Баткен Кыргызстанга, башка чет элде жүрүп болобу, вакыф кылам десе же бир эме кылам десе, бир шарт түзүп берип коюш керек да. Ачык айкын сенин акчаң байка иштетилди же мондай вакыф болду, же мындай сооп иш курулду дегенде бир ошондой келечекте кең ниет коюп кое берели. Иншалла. Анан акырын бир кадамдан таштап кете беребиз. Кудай кааласа Аллах Таала сөзсүз түрдө ийгилик берет деп ишенебиз. Иншалла бул эми тарыхта келечекте иштер жүрүп кете турган болсо, иншалла Кудайым буйрса, бул эми бул ушул экөөбүздүн атыбыздан бир садака жария деп койсок болот да, Кудай кааласа. Мисалы сен жанакы электер башын бириктирип, ошону мисалы группаны түздүң. Мисалы фондду мисалы мен өзүм иштете алам деп өткөрүп бердим, мисалы өзүм негиздеген фондду. Анан студияны мен негиздедим. Кудай кааласа эми бул иштетилип кете турган болсо, биз экөөбүздүн атыбыздан иншалла бул садака жария болуп калат. Кудай кааласа иншалла. Основной биз эми өзү дини чөйрөдө жүргөндүк үчүн элек сүлүктүү молдолор деп баштадык эми. Биз ошо молдолорду биз эметтер архивге киргизип эметип кое берели иншалла, калганын акырындык. Негизи мындай болгондо себеби баягы көп айтылат го. Азыр бардык райондордо, аймактарда эле ар биринин топтору бар да, мисалы үчүн той ойногондордун өзүнчө группасы бар, дагы бир жаачылардын, атка минчүүлөрдүн, улакчылардын бар өзүнчө топтору толтура да. Анан биздики ушу именно биздин молдолордуку жок экен да. Биздин райондо дагы өтө көптөгөн эмелер бар да, коомдор бар, топтор бар, бардыгы бар. Şu bizdiki жок эле да. Ошол биз дагы мына Кудайга шүгүр бир 3-4 жыл болуп калды, эми түптөлүп мына эмеге келип калдык. Бул дагы жакшылык эле себепчи болот деп ойлойм. Кудай кааласа, Алла насип кылса. Ошол эми Кудай мырза мен мындай көп айтам да, жанагы хатымды да баштадык го. Баягы Имамали Раматылык ошол биздин группаны ошол амир болду го. Экинчи группада ким эле бизде? Ибраим Кару эле же? Ибраим Кару башка бирөө. Ошондон Алла рахмат кылсын, өмүр кыска экен. Имамали Кару өтүп кетти. Бирок ошол негиздеген ошол өчпөйт экен да админ. Ошол бойдон турат. Азыр бизде 60-чы хатымды окуп бүтүрүп атабыз. Алхамдулилlah. 60га жетти. Мен максатым Аллах Таала өмүр берсе, ошол 1000-чи хатым, 1500-чи хатым деген күндөр келсе деген бир үмүтүм бар да. Иншалла. Анан ошол Имамали Кару өтүп кеткениге ошо анын хатымда мен өзүм мойнума алганмын. Жумасына мен 2 жол хатым. Иншалла Аллах насип кылса, ошо мына группа хатым группасы канча жылга созулса, өмүрүм жетишинче иншалла ошо карекенге ошонун ишин өз мойнума алдым да. Имамали Карынын. Ошонун баягы как мураткору катары анын атынан да бир пара окуйм деп өзүм убада бергем иншалла. Жума сайын 2 хатым кетип атат алхамдулилlah. Кудайым буйрса. Ошол туугандар, урматтуу туугандар, лейлек сүлүктүүлүк бир туугандар, эми ошол айрыкча ошо бизди угуп аткандар, бизде ошондой бир жакшы бир чоң бир максат тилектерибиз бар. Кудай буйрса, сиздер дагы ошого бир жардам бериңиздер, шериктеш болуңуздар. Кудай кааласа, мына мен атай бүгүн эфирге ошол Толкун Үкамды чакырганым да ошондон болду. Бул Толкун Үкам дагы ошол бөксө сеники. Бөксө, кесек бурусу бөксөбүз. Бөксө кайсы тобу? Курголбо тобу.
Kurgal balık. Siz belki emedeniz o echki baş. Echki baş. Echki baş olsa biz belki saydan olsa biz belki saydan. Ha, 2 saydan ha. Kurgal baş, ulu gal balı belinde var. Жақсы туғандар, Allah razı olsun. Handa Құдай Тағалам işinizге игілік берсін. Құда қаласа көптеген бір жақсылықтардың үстінен шығышты Құдай Тағалам шыл екеуізге нәсіп болсын. Амин. Амин. Екеуіз башыда тұрдық, эми ақырында сен чоғы өшті Аллахым нәсіп етсін иншалла. Bir dua qilib qo'yaylik. Amin. Subhanak Allahumma bihamdik. Neşhadu en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Allah'ım başlagan işinizge bereke vergin. Allah'ım özüңнің Kur'an'da odan var. Ud'uni astajib lakum. Bana dua kılgıla, duaڭарды kabul degesin. Allah'ım uşul ayatты ortaga salıp soranam. Allah'ım başlagan işinizge bereke vergin. Allah'ım daima elibizden, jeribizden, İslam dinimizden hizmetine boluştu bizge dagın, kelecekteki urpaklarımızga dagın özüň nasip kılgın. Allah'ım şu bizden tarkan urpaklarımızın jamandığın hiç kaçan körsetmegin Allah'ım. Bizden tarkan urpaklarımızda daima Kırgız yeribizden, İslam dinimizin hizmetinde boluştu Allah'ım özüň nasip kılgın. Allah'ım şu bizden başlagan işleribizden iyilikli boluşuna bizi kayra dagın sebep kılgın. Rahmetke ya rahman.